Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн эгерде туура эмес баштаса, кандай капканга түшүп калышат, ошол боюнча мен силерге көрсөтүп кетейин. Эгерде E4, E5 бул ачык дебюттардын бири. Эгерде ушинтип баштала турган болсо, Каролинасынан аттар, актар, акты борборго чыгарат. Бул жерден туура башташ керек. Эгерде туура эмес, бул кара пешкага чабуул койду да, эгерде ошону кайтартам деп F6-га жүрө турган болсо, анда актардын мындай капканы бар. Атты курмандыкка чабып салып берет дагы, каралар жесе, актар дароо чабуулга чыгышат. H5-ге жүрүп, кара королго шах коет. Эгерде мынтип тосо турган болсо, шах коюп, эки фигурага чабуул жасап, ладьяны жеп кетиш мүмкүн. Бул жерден ошондуктан королдор алдыга жүрө турган болсо E7-ге, биз ферзя E5-ти жеп, королго шах коебуз. Король эч жакка кача албайт, бир эле кача турган жери ал F7. Качса эми бул жерге ак слон менен барып шах беребиз. Дагы король качат, бул жакка кача турган болсо, биз ферзя менен шах беребиз. Кача албай калды, бир эле кача турган жери H6. Эгерде H6-га кача турган болсо, биз бул жерден ачып шах берүү деп коет. Ачып шах беребиз. Пешканы D4-кө жүрүп, кара сызыкта турган ак слон менен шах беребиз. Бул жерден эмне кылат? Кача албайт эч жакка. Эгерде ферзя менен тосо турган болсо, биз слон менен жеп коебуз. Ошондуктан алар пешка менен тосса болот. Бул жерден эмне кылабыз? Эң жакшы жүрүш ал H4. Же албайт, бул пешка байланып турат слон менен шах. Бул жерден эмне кылат? Аргасыздан эгерде король артка чегине турган болсо, биз ферзь менен кайрадан шах беребиз F7-ден. Король кайрадан H6-га качса, биз эгерде төө менен пешканы деп шах бере турган болсок, ферзя менен жейт. Бул жерден ферзя менен жедирбестен, оюнду созбостон биз дароо эле бир жүрүштө мат коебуз. Бул жерден кандай мат болуш мүмкүн балдар? Таптыңар болуш керек. H-дагы пешка менен G5-ти жейбиз дагы, кош сокку урулат. G-дагы пешка менен шах, ладья менен шах, король эч жакка кача албай калат дагы, ушинтип мат алып калат. Келгиле балдар. Бул жерден дагы бир капкандардын бири, бул орус партиясында эгерде туура эмес жүрүлө турган болсо, капканга түшүп калышат. Мен ошону көрсөтүп берейин. Кана E4, E5, ат F3, ат F6 жүрө турган болсо, бул партия орус партиясы болуп аталат. Бул жерден теория боюнча ак аттар E5-теги пешканы жешет. Бул учурда каралар менен жегенге болбойт. Бул жерден дагы ойнолсо болот. Атка чабуул жасаса болот. D6-дан же слон менен чыкса болот, бөлөк жүрүштөр болот. Эгерде ат менен пешканы жей турган болсо, кандай чабуул болот? Бул жактан жедиби, жегенден кийин ферзь E2-ге жүрүп, атка чабуул коебуз. Ат артка F6-га жүрүп, чегине турган болсо, F6-га же D6-га жүрсө деле айырмасы жок. Бул жерден эмне кылабыз? Биз ат менен C6-га жүрүп, ферзьге чабуул жасайбыз. Эми ошол эле учурда ферзь менен эмне болду? Королго шах болуп калды. Бул жерден эмне кылат? Слон менен тосо турган болсо деле баары бир ферзясын жей беребиз. Ферзясы менен тосо турган болсо да жей беребиз. Ушинтип каралардын эң күчтүү болгон фигурасын жеп кетет дагы кийинки оюнда. Демек бул уже каралар утулат. Келгиле балдар. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эле эки король жана эки ладья болуп атат. Бул оюндун аягы, бул эндишпил деп аталат. Бул оюндун аягында биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерден актар кара королду кубалап барып мат коюш керек. Бул жерден кантип мат коебуз? Биринчи ладья менен H2-ге жүрөбүз. Эгерде король E5-ке жүрө турган болсо, биз королдун жолун кесип коебуз. Король кайрадан ладья жакка жакындап келет. Биз бул ладья менен королдон алыс жакка барабыз, A1-ге.
Бул жактан дагы качканда дагы туура качыш керек. Эгерде биз артка качып кете бере турган болсок, анда минтип жолун кайрадан тосуп кете беребиз. Качканда биз ладьяга жакын качышыбыз керек. Эгерде көрбөй калып, же шашып бөлөк жүрүп кете турган болсо, эмне болобуз? Биз бул жерден ладьяны жеп кетет. Ошондуктан король Ж5ке жүрөт дагы ладья алыска качат. Кайка качып, бул жакка качса, экинчи ладья жүрө албай калат. Экинчи ладьянын жолун тоспостон Б4кө жүрөбүз. Король кайрадан ладья жакка жакындайт, бул жакка келе албайт, тосуп койдук. Эми А5 шах, король качат Е6, ладья Б6 шах, артка чегине албайт, жердин баары тосулуу, Д7ге качат, ладья А7 шах, эми король менен не кылат? Бул жака жүрөт С8ге. Биз азыр ладья менен бул жака жүрсөк, бизди жеп кетет. Ошон үчүн бул жерде эми мат коюунун ар кандай варианттары бар. Бул жерден биз ладья менен артка жүрүп койсок болот. Король эч жака жүрө албайт, бияка качканда бул ладья менен мат коюп коюш үчүн. Ошон үчүн биз бул жака жүрсөк болот, же бул жака, же бул жака, же бул жака. Бул жерге жүрүүгө болбойт. Бул жерге жүрсөк, кайрадан бизге чабуулга жаза берет. Ошондуктан биз королдон алыс жака качып кетебиз дагы. Ал качканда биз минтип мат коюп коебуз. Эми азыр 2 ладья менен койдукпу? Азыр эми 1 ладья менен коелу. 1 ладья менен кантип коебуз? Биз азыр карайбыз. Мына бул жакта 3 торчо, бул жакта 4 торчо. Биз азыр чоң жагын ладья менен кесип салабыз. Е2ге жүрүп биз королдун жолун тосуп койдук. Король жүрүшү мүмкүн 3 клеткага. Эгерде бул жака жүрсө, биз кандай жүрөбүз? Бул жактан мындай жүрсө болот, же мындай жүрсө болот, же король менен жүрсө болот. Азыр кайсы вариантын? Бул варианттан карап көрөлү. Эми бул жактан король бияка жүрсө болот, же бул жака жүрсө болот. Эгерде Б4кө жүрө турган болсо, эми карайбыз, королдун жолдорун санайбыз. Бардыгы жабык. А5, Б5, С5, С4, С3 жабык. Бул жерден акырын эле ладья менен корольго жүрүш берип эле жүрүп коебуз. Б5ке жүрсөк, король эгерде Б3кө жүрө турган болсо, биз кайрадан шах беребиз. Ал качса, биз С3кө жүрсөк, эмне болот? Ладьябызды жеп кетет. Бул жака жүрсөк, ладьябызды кайтартабыз. Мейли кайтартып коелук. Анан король А3кө жүрсө, эгерде биз король менен жүрсөк, королдун 2 жүрүшү бар. Бул жака жүрүшү мүмкүн, же бул жака жүрүшү мүмкүн. Эгерде бул жака жүрө турган болсо, эми бул жерден 2 жүрүштө эле мат коюп койсок болот. Кантип коюп койсок? Эгерде бул жака жүрсөк, качып кетет. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Артка чегинебиз, 1 клетка же бир нече клетка жүрөбүз дагы. Король эч жака жүрө албайт. А3кө качканда биз А5тен мат коюп коебуз. Мына 2 ладья менен койдук, 1 ладья менен койдук. Эми 1 ферзя менен коелу. Бул жерден ферзя менен дароо шах берип койсок болот. Себеби король оюнун аягында король күчтүү фигура. Король сөзсүз түрдө борборго чыгыш керек. Эгерде аз эле фигура калган болсо, король менен ага жардам бериш керек. Мынакей король 3 клетканы тосуп турат. Ошон үчүн король артка чегинет. Биз бул жерден дагы король менен алдыга мат коюуга умтулабыз. Д4 бул жерден король Д6га жүрө турган болсо, биз дагыдан жолун кыскартып кесип келе беребиз. F6га король D7ге жүрө турган болсо, биз король менен С5ке, король С7ге качса, биз ферзя менен дагы жолун тосуп келе беребиз. Е7ге король артка качса, биз король менен Б6га жүрөбүз дагы. Эми бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эле мат. Король бияка жүрсө, биз каяктан мат коебуз? Бул С7де мат койсок болот, же Е8де мат койсок болот. Эгерде король бул жака кача турган болсо, анда бул жерде канча вариант бар? 5 вариант бар. Б7ден, А7ден, же болбосо Д8, Е8, F8де мат коюп койсок болот. Мына ушул эндишпилдин түрлөрү. Биз 2 ладья менен койдук, 1 ладья менен койдук, 1 ферзя менен койдук. Эми пешка менен пешечный эндишпил деп коет. Пешканын аякталышы, кыргызча айтканда. Бул жерден кандай роль ойнойт? Бул жерде жүрүш кимде? Жана король пешкага жакын турабы, жана алыс турабы, ошол роль ойнойт. Эгерде алыс тура турган болсо,
мындай жайгаша турган болсо, пешка өзү эле жүрүп эмне болуп калат, жетип калат. Эгерде король пешканын астын тосо турган болсо, бул жерден туура жүрүш керек. Азыр көрсөтөм, актар менен каралар. Бул жерде кандай өнөш керек, кандай ниче болот, кандай утуш болот. Эгерде актарда жүрүш боло турган болсо, пешканы жүрө албайбыз, жеп кетет. Ошон үчүн король E4 жүрөбүз. Король астына E6 жүрө турган болсо, мына D5 жүрөбүз. Эгерде король качса, биз дагы D4кө жүрөбүз. Король бул жерден туура качыш керек. Король пешканы маңдайына качыш керек. Качан гана король C5ке жүргөндө бул корольдун астына качыш керек. Азыр мынакей туура качып жатат каралар. D7ге качты эле. Биз ак король менен C5ке бул жактан эң туура жүрүш бул өзү C7. Эгерде бул жакка жүрсө, анда бул оюн тең болуп аякталат, ниче болот. Эгерде король туура эмес жүрүш жасай турган болсо, мынакей E7ге жүрө турган болсо, биз дароо король менен алдыга умтулабыз. Если пешка менен түртө турган болсок, анда эмне болот? Тең болуп калат. Ошондуктан биз алдыга түртөбүз. Эгерде бул жерден дагы король D8ге жүрө турган болсо, анда биз дагы король менен алдыга чыгабыз. Эми аргасыздан король C8ге жүрсө, биз E7ден жолун тосуп коебуз. Пешкабыз чыгып кетет. Эгерде король E8ге жүрө турган болсо, биз C7ден король менен королдун жолун тосуп салабыз. Дагы эмне болот? Пешка чыгып кетет. Ушинтип артка чегинбеш керек. Эми бул жерден каралардын туура жүрүшү каяка жүрөт? C7ге жүрөт. Бул жерден биз пешканы түртсөк, король D7, биз дагы пешканы кайтартып аркасына жүрөбүз. Бул жерден эми туура жүрүш пешканын гана алдына жүрүш керек. Мынакей D8ге жүрүш керек. Эгерде E8ге жүрө турган болсо, биз кандай кылабыз? Мынакей биз дароо король E6га жүрөбүз. Бул жерден король качып кете албайт. Эгерде F8ге кача турган болсо, биз D7ге жүрүп, E7 менен E8 торчолорун тосуп салабыз. Дагы король айла жок чегингенде биз ферзияга чыгып кетебиз. Ошондуктан бул жерден король эмне кылат? Жүрүш керек D8ге. Бул D8ге жүргөндө деле бул жерден уже болбой калды. Каралар уже утулат. Ага чейин себеби эмне болду? Себеби менен эле көрсөтүп кеттим. Жүргөндө дароо дайыма алдына жүрүш керек. Эгерде туура эмес жүрө турган болсо эле бүттү. Ал каралар ак пешканы ферзияга чыгарып жиберет. Мындай жүрдүк. Эгерде король D8 жүрө турган болсо, анда D7ге түртөбүз пешканы. Эми карагыла, каралар жүрө албайт. C8ге жүрө албайт, E8ге жүрө албайт, аргасыздан C7ге жүрөт. Эми бүттү. Король E7ге жүрөт дагы. Король эч жака жүрө албайт, айла жок качканда биз ферзия алабыз дагы, аягына чейин мат коюп салабыз. Ферзия менен жолун тособуз. Король B5ге качат. Биз король менен жакындайбыз D7ге. Бул жерден король жүрө турган жери A5 менен A6 экен. Эгерде A5ке жүрө турган болсо, бул жерден абайлап ойнош керек. Оюндун аягында эндишпилде ферзия менен король калганда мат эмес, пат болуп калышы мүмкүн. Ошол королдун жүрүштөрүн караш керек. Пат болбош үчүн эмне кылыш керек? Король эки торчого жүрүп туруш керек. Эгерде азыр мен C6га жүрсөм, королдун жүрүшү бар. Король A6га качат дагы, мен ферзия менен B6дан же болбосо A4төн мат коюп коем. Эми бул жерден мен дароо эле патты көрсөтө кетейин. Пат болгондо кандай пат болуп калышы мүмкүн? Эгерде ферзия бул жерде турган болсо, жүрүш акта болсо, биз король менен жакын жүрө турган болсок, эмне болуп калып атат? Королдун өзүнө шах болгон жок. Жүрө албайт. Мынакей A4, B4, B5, B6 эч жака жүрө албайт дагы. Бул оюн тең болуп калат. Дагы король менен бул жака жүрө турган болсок деле, король эч жака жүрө албайт. Король менен бул жака жүрүп кое турган болсок деле, король эч жака жүрө албай калат дагы. Оюндун аягы мат менен эмес, пат менен аяктап калат. Мынакей балдар, эндишпилдеп биз ушуну айтабыз. Мынакей балдар, бүгүн дагы сабагыбыз аяктады. Оюндун аягын дагы кантип мат коюш керек экенин өттүк. Эки ладья менен, бир ладья менен, бир ферзия менен, жана пешканы кантип чыгаруу ферзияга, жана пешканы ферзияга кантип каршы ойнош керек экенин өттүк балдар. Ушулардын баарын өзүңөр тактаңарды үйдөн тизип алып, күнүгө кайталап тургула. Саламатта калгыла, кайрадан көрүшкөнчө.